Бул сүрөттөн биз жол куруучулардын кызуу иштеп жатканын көрүп турабыз. Андагы оор техникалар Бишкектин кайсы бир ички көчөлөрүндө асфальт төшөп жатышат. Ал эми сүрөттүн сол тарабынан болсо, ысыгы кетелик жаңы асфальт үстүндө көлөшчөн адамдын басып баратканын байкасак болот. Колунда магазинден алган майда чүйдөсү бар. Бир сөз менен айтканда, карапайым жөнөкөй кишинин элеси эске түшөт. Бирок ал жөнөкөй адам эмес. Ал мамлекеттеги негизги оппозиционер, депутат Адахан Мадумаров. Мисалы мен чын айтайын, менин үйүмдө бүгүнкү күндө 1 килограмм un жок. Же болбосо бир 3 килограмм шекер жок. Ассаламу алейкум. Бүгүн биз ачык маалымат булактары менен эл өкүлдөрүбүздүн материалдык дараметин текшеребиз. Чын эле алардын байлык мүлкү бизнеси жокпу? 2021 жылы толтурган декларациясында кайсы бир киреше булактарын жашырышкан жокпу? Алдыда биз тендерден уткан миллиондор, ишкерликтин гүлдөшү, машина жана үйлөр тууралуу кеп кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Кеттик анда. Бул салык кызматынын сайты. Бул жерден депутаттардын 2021 жылга толтурган декларацияларын тапсак болот. Эми эл ишенимине ээ болгон Адахан Мадумаровдун байлык мүлкүн карап көрөлү. Бирок эч нерсе табылган жок. Баары бош турат. Чындап эле анын эч кандай мүлкү жокпу? Келиңиздер, ачык булактардан текшерип көрөлү. Адилет министрлигинин сайтында Адахан Мадумаров 2 компаниянын ээси катары көрсөтүлгөн. Айтсак, Осо Таза Медианын ээси деп саналса, ал эми Осо Skyline Production'да негиздөөчү катары көрсөтүлгөн. Ачык бюджет порталына ылайык, бул компаниялардын салыктары нөлгө барабар. Балким, аталган ишканалар азыр иштебейттир, же дагы башка себептер бардыр. Дагы карап көрөлү. Кыймылсыз мүлк графасында депутаттын эч нерсеси жок. Ал эми кадастр сайтынан биз анын Бишкекте өзүнүн үйү бар экенин биле алдык. Бул 2 этаж үйдү 2009 жылы сатып алган. Ал кезде Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган. Карчек порталынан Мадумаровдун автоунаасы жок экенин билдик. Бирок анткени менен анын жубайы Агилаш Мадумарованын транспорттук каражаты бар деп көрсөтүлгөн. Жыйынтыктап айтканда, Адахан Мадумаровдун 2 фирмасы жана 1 үйү бар экен. А жубайынын болсо транспорттук каражаты бар. Бирок декларацияда бул туурасында маалыматтар жок. Эмнеге деген суроо туулат. Ушул суроо менен Мадумаровдун өзүнөн интервью алууга аракет кылдык. Бирок ал менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Эгер байлык мүлктөрү тууралуу маалымат берем десе, микрофон сунууга даярбыз. Достор, парламентте эл тарабынан шайланган 90 депутат бар. Жогоруда биз бирөөсүнүн гана декларациясын айтып бердик. Ошондуктан дагы бир 36 жаштагы эл өкүлүнүн байлык мүлкүн билүүгө аракет кылабыз. Сөз менин кесиптешим Жодар Бузумовдо. Рахмат кесиптеш, берүүбүздү андан ары карай улантабыз. Таанышып коюңуздар. Бул ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Элдар Сулайманов. Ал мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановдун уулу. Эсиңиздерде болсо, Нурлан Сулаймановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок кийин кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу иш кыскартылган. Азыр Сулаймановду министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жанынан көп көрөбүз. Ошентип Элдар Сулаймановго кайра кайрылып келели. Бул анын 2021 жылдагы декларациясы. Көрүнүп тургандай, толтурмалардын бардык жери бош турат. Башкача айтканда, анын бизнеси, батири, унаасы тууралуу маалымат жок. Ал эми иш жүзүндө кандай? Аны да карап көрөлү. Карчек порталынан баштайлы. Ал үчүн Сулаймановдун салык кызматынан ИННин таптык. Аны Карчекке салганыбызда Элдар Сулаймановдун наамына катталган 3 транспорттук каражат бар экен. Бул башталыш эле. Адилет министрлигинин сайтына баш бакканыбызда Сулайманов Кыргыз-Кытай биргелешкен корпорациясында негиздөөчүлөрдүн бири катары көрсөтүлгөн. Бирок ачык бюджет порталында аталган компаниянын салык төлөмдөрү боюнча маалымат жок. Анткени менен ошол эле порталда 7 миллион сомдук салык төлөмдөрдү Элдар Сулаймановдун экинчи фирмасы Осо Пейнто төлөгөн. Бул компанияда депутат, негиздөөчүлөрдүн бири болуп көрсөтүлгөн.
2018 жылы катталган Oso Painto деген ишкана сыр, эмаль лактарды чыгарып иш алып барат. Аталган фирма мамлекеттик тендерлерге активдүү катышаарында айтып коелу. Жакынкы 3 жыл аралыгында эле жалпы 12 миллион сомго барабар 14 тендерди утуп алышкан. Дагы 2 тендерде оценка завершена деп турат. Бул тууралуу маалымат Open Contracting Check.org сервисинде илинип турат. Төмөндөгү сервис мамлекеттик сатып алуулар сайтынан маалыматтарды алышат. Ушул жерден белгилеп кетели. Oso Painto ишканасы 14 тендердин 6-оосун 2022 жылы тагыраагы Элдар Сулаймановдун депутаттык мөөнөтүндө утуп алган. Жогоруда айтылган маалыматтар боюнча Элдар Сулаймановдун өзүнө байланышка чыктык. Мүлк ишкерлиги тууралуу эмне дегенин чогуу угуп көрөлү. Элдар мырза, могу сиздин декларацияңызды карадык да. Бош турат да, эмнеге толтурган эмессиз, ошону билип кол деди элек. Мен ошол боюнча убактым болбой, янында такыр унутуп калыптырмын да, ошол декларация боюнчачы. Буга чейин мен мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин да. Буга чейин иштеген, бирок көп жылдан бери мен жеке ишкер болуп, ошондуктан толтурбай калган экенмин. Аны эми азыр мына как раз ошол боюнча да мен азыр караштырып атам, эмнеге андай болуп калган экен, кандай болгон экен, мен дагы ошо жардамчыларым убагында көңүл бурбай калганбы же эмне болгон. Бирок аны тапшырабыз. Мен тапшырып, мына жакын арада тапшырып, силерге дагы копиясын жөнөтөм. Анан да могу сиздин Painto деген компанияңыз бар эмеспи? Ал компания мамлекеттик тендерлерге катышып, баягы утуп келерин аныктадык да. Буга сиздин баягы депутаттык мандатыңыз таасирин тийгизип жаткан жокпу? Жок, мен ал жакта мындай болуп атат да, мен ал жерден өзүмдүн эмемди, долямды тиги эмеге передавать эткем. Просто ал жерде бир-эки ошол момент болуп до конца өткөрө албай аттым да анычы. Ну там бир өзүнүн бир нерешенный вопростор бар. Ошолор чечилсе эле мен өткөрөм. А так мен ал андай эч кандай таасир этип утсун утпасын деген андай вообще мындай эме жок, маселе жок. Мен ага киришкен да эмесмин, бирөөнүн суранган да эмесмин. Жыйынтыктап айтканда Элдар Сулаймановдун 3 транспорттук каражаты бар экенин жана 2 фирмасынын бири мамлекеттик тендерлерди утуп келерин аныктадык. Дагы жашырган нерселери барбы? Мындан 2 жыл мурун биз иликтөө чыгарганбыз. Мына ошол материалдан үзүндү көрсөтөлү. Элдар Сулайманов социалдык тармактарда баракчасында бөтөлкөгө куюлган Аква Памир суусундугу жөнүндө билдирүүлөрдү активдүү бөлүшөт. Жана алардын Памир тоолоруна өздөрүнүн заводу бар экен. Жогоруда айткандай, Элдардын апасы Айнур Абасова Аква Памир Трейдтин негиздөөчүсү. Өткөн жылы Фактчек KG басылмасы алып чыккан материалда Сулайманов Адлет Ногойбаев аттуу блогерге интервью берген. Анда ал таза суу чыгарган ишканасы менен айыл чарба багытында бизнес кыларын айткан. Мындан башка дагы Спа Борбор эс алуу жайы бар экенин билдирген. Текшерүүбүздүн натыйжасында Спа Борбор престиждин жери 2020 жылы Аква Памир Трейд фирмасына таандык болгонун билдик. Ал жерге Сулаймановдун апасы негиздөөчү катары көрсөтүлсө, директор катары Русланбек Матыбаев турат. Өткөн жылдын күз айларында бул жер тилке Prestige Trade'ге өткөрүлүп берилген. Негиздөөчүсү ким деп ойлойсуз? Ооба, бул баягы эле Русланбек Матыбаев. Эми Памир суусу тууралуу айтып кетели. Бул таза сууну ак үй, көк үйдүн ичинен көп көрөбүз. Буга далил катары бир канчалаган сүрөттөр бар. Аны аткаруу бийлигинин жогорку кеңештин сайттарынан көрсөк болот. Да, сиз жана Памир деген таза суу чыгарган компанияңыз бар эмеспи? Бар. Анан ошол сууну биз жогорку кеңештин, бир өкмөттүн жыйындарынан көрүп калып атабыз да. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз? Бул боюнча мен ал жерде вообще эч кандай азыр участиемди жок, башка адамдарга өтүп кеткен да ал компания. Өзүңөр көрсөңөр керек, мурда чектер менен партнерлик, анан ал жак азыр эми башка бир ишкерлер сатып алышты ал компанияны, анан алар ошол тендер дутулса керек, эмне болсо керек, кандай мен билбейм ал жерде кандай жол бар экен. Бирок ошол может какой-то бир келишимби же кандай болгон, мен чынында вообще кабарымда жок экен да. Эмне дегенде мен уже ал компанияга уже саясий киргенден кийин, саясатка киргенден кийин
мен ага вообще киришпейм дагы эмне болуп атат экен деп эч кандай немем жок да, маалыматым жок. Бирок көрүп каласыз өзүңүз деле жыйындардан, Ооба, анча мынча да болот, ооба көрүп калам. Бүгүн биз эки депутаттын 2021 жылга толтурган декларациясын айтып бердик. Эми мыйзамдын талаптарын карап көрөлү. Декларацияны толтуруш бул милдет биринчиден мыйзам боюнча. Кийин болсо, мисалы, декларацияны берсе, толтурса, ал жарандардын болгон ишенимин жогорултат. Кийин экинчиден болсо, бул мамлекет кызматкерлери жашыра турган эч нерсем жок, бул алган акчам, кийин кетирген акчам деп баары көрсөтүшөт. Ошон үчүн ушундай декларацияны толтурушу керек. Өзү негизи административдик жана кылмыш жоопкерчиликке тартылат алар. Административдик штраф ал 3000ден 10.000ге чейин барат. Мисалы, декларацияны тапшырбаса, ал 3000. Декларацияны толук тапшырбаса, ал 5000 штраф. Ошо. Кийин мисалы, кийин алган акчасы көбүрөөк болсо, мисалы, зарплатасынан, анда болсо, анда уже прокуратура аларды изилдеш керек. Каяктан акча алынды, каяка кетирилди деп ушундай изилдейт. Жок, өзү негизи конституция боюнча, мыйзам эмес, даже конституция боюнча депутат эч кандай ушундай жеке ишкерлик кылса болбойт. Алар чыгармачылык же болбосо педагогикалык иштер менен алектенсе болот. Мыйзамдан бул биринчиден ошо прокуратура жактан изилдеш керек. Кандай мисалы, орусча айтканда состав преступления бар да, кийин ошо барбы жокпу деп кийин өздөрү карашат. Анткени бизде бар да беренелер: отмывание денег, легализация доходов, преступных доходов деген, занятие госслужащим предпринимательской деятельностью дегендер бар. Беренелер кийин алар кылмыш кодексине карашат. Ошон үчүн прокуратура аларды изилдейт. Мамлекеттик кызматкерлери, депутаттар жылына мал мүлкү тууралуу декларация толтурган учурда коомчулуктан нааразы пикирлер жаралат. Саясатчылардын бизнесин жакшы билгендери декларация бетиндеги байлык менен иш жүзүндөгү мал мүлктүн айырмасы абдан чоң экенин айтып келишет. Депутаттын баары бизнесмен. Турабыздар. Алар элди ойлобойт, өздөрүн эле ойлойт. Только өздөрүнүн чөнтөгүн ойлогон кишилер. Эгерде элди ойлосо, Кыргызстан мындай эмеге туш келмек эмес. Жакшы нерсеге эбагына жетмекпиз да, Париж болмокпуз, экинчи Париж. Депутаттар мен көрүп жүрөм да, билип жүрөм да. Мурда да айтты парламенттенчи, кимдин кандай машинасы бар мындай дегенчи. А мен болсо биякта уже жашап жүрүп мен андай көргөм да. Например, бирөөнүн 2-3 машинасы бар. Бирок бир эле машинам бар деп койду да. Депутат болуш үчүн дагы действительно акча керек. Анан бизнесмендер ал жака барат. Кээ бирөө балким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн баргандар болушу мүмкүн, бирок менин көз карашым боюнча депутаттар аябай жакшы адамдар. Эми көпчүлүгү бизнесмен болуш керек. Эми бизнес кылбаса, дал жерге эмнеге бар дал? Дал айлык үчүн барган жок да. Анын өзүнүн бизнеси бар да. Биз же бизнесин коргош үчүн барды, же ошол жерден бир коррупция кылып, дагы бир бизнес ачканы барды. Эми бардыгыбыз эле акча дейбиз да. Бизнесмендер аякка барганын себеби өзүнүн бизнесин коргош керек. Уже депутат аякка депутат болуп барганда чанда-чан депутат элди ойлойт. А уже 5 жыл отурганда, 2-3 жыл отурганда уже өзүнүн берген убадасын да унутат, элди да унутат, электоратты унутат. Ошол эле. Кыргызстандын мыйзамдарында мамлекеттик саясий кызматтарды ээлегендер жыл сайын киреше чыгашасы боюнча декларация толтурат. Биз бүгүн болгону 2 гана депутатты каарман катары алып чыктык. Жыйынтыгын көрдүңүздөр.